Кара чаке чукугандай сөз тапкан, кемеңгер акылман адам болгон. Тилекмат акенин уулу Чыныбай бийликке келгенде Алдаштын тукумунан башка Белектин балдарын жер котортуп Нарынга көчүрүп жиберет. Бөтөн эл, бөтөн жерге көнбөгөн эл жүдөп какап, малын жутка алдырып, көлүнө арып ачып кайра келишет. Ичинде таарынышы калган Белектин тукумдары кайсы бир чоң жыйында атайлап чатак чыгарышып, Чыныбай тараптагыларды топтон сүрүп чыгышат. Көпчүлүк чатак ырбабасын деп кеңешип, акылы тунук Малайды, Качыбек элчинин баласы, элчиликке Чыныбайга жиберишет. Чыныбай бир чети сыр көрсөтүп, бир чети ызаланып калгандыктан келген элчини киши келдиби, ит келдиби дебей коет. Малай ирегиде туруп, иреңи кумсарып, ачуусу келсе да, элчиликтин салтын бузбай чыдап, Кара чакеге болгон окуяны жеткирет. Кара чаке ат арытып, Чыныбайдын айылына жетип, жолдон атайлап бутун кара баткакка булгап алып, болуштун боз үйүнүн эшигин серпе киргенде, төрдө турган үй ээси ордунан шаша тура калып, келиңиз, өтүңүз дейт, төр жакты көргөзүп. Анда Кара чаке Малайдын орду кайда болсо, менин ордум ошол жерде деп, ирегесине чөк түшүп отура калып, сен Белектин тукумун кишисиңерби дептирсиң. Белектин тукумун кап кайдан келген сен билип, кан кайдан келген мен билип отурам. Кулун төргө чыгарган, калк бийлетип сураткан, өзгөнү жат дебей сыйлаган Белектин тукуму адам эмей эмине? Ичи ала тоодой кең эмей эмине дейт. Орчунду сөзгө айтылган сөзгө жыгылып, Чыныбай майда белектерди кайра дагы жер котортпостон, киндик каны тамган жеринде калтырган экен. Туңгуюктан жол тапкан, тууралыкты жактырган, сөзү асыл элдешип, суктанышып сыйлаган, элдин бири кыргыз деп асыл атка конушкан. Сайрап ырдайт булбулдай, бийик учат алгырдай, таза болот ак куудай, сүйүүсү күч ак куудай, таңданышат баары тең. Асыл тукум элдешип, жактырып турат баары тең, сыйлап турат баары тең. Жашоосун бийик тутушуп, жерин ыйык тутушуп, эңсеп турат баары тең. Окшошсок деп бул элге, тилеп турат баары тең. Элдин кубаты күндөн күнгө толуп турсун, иштери багыттуу, жарык издүү болсун, нускалуу сөздөрү көп болсун.